Канадада минимум канча акча тапса болот? Бар ойлойт Канадада айлык жогору деп. Ал жака барсам эле байып кетем деп. Бирок Канада бул обычная, стандартная страна. Ал жака барып иштесеңиз сиз айлыгыңыз обычный эле болот. Бүгүн биз сиздер менен Канадада минимальная зарплата канча болот ошону карап чыгабыз. Канадага барып сразу эле чоң акчаларды табуу мүмкүн эмес. Тем более тил билбесеңиз. Ушул жерде айтып кетейин сиздерге. Эгер кимде ким англис тилин үйрөнгүсү келсе, менден сабак алсаңыздар болот өзүңүздөр. Азыркы учурда менде окугандардын көпчүлүгү эле чет өлкөдө окуп иштеп жатышат. Эгер сиз дагы даярданып жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө келип окуңуз. 21 жана 22 апрель күндөрү скидка кыламын. 50% скидка болот окугандар үчүн. Мисалы үчүн сиз 5000 сомдук сабакты 2500 сомго сатып алсаңыз болот. 3000 сомдук сабакты 1500 сомго, 2000 сомдук сабакты 1000 сомго, ал эми 1000 сомдук сабакты сиз болгону 500 сомго сатып алсаңыз болот. Андыктан чамдаңыздар. Экранда телефон номери калтырамын, ошол жактан байланышыңыздар WhatsApp аркылуу. Окей, эми Канадада минимум канча акча тапса болот, ошону карап чыгалы. Бул маалыматтарды мен Канаданын официалдуу сайттарынан алып сиздер менен бөлүшүп жатамын. Описанияда ссылкасын калтырамын бул сайттын. Өзүңүздөр кирип көрүп турсаңыздар болот. Бирок бул маалыматтар ар дайым өзгөрүп турат, ошону дагы эске алыңыздар. Азыр болсо мен сиздерге провинцияларга бөлүп айтып беремин. Кстати, мен канадский доллар менен айтамын. Бир Канада доллары бүгүн 21 апрель 66 сом 16 тыйынды түзөт экен. Өзүңүздөр эсептеп аласыздар. Биринчи провинция Альберто. Минимальная зарплата, то есть минимум саатына канча акча тапсаңыздар болот. 15 Канада долларын саатына тапсаңыздар болот. Бул минимальная зарплата, то есть саатына. Ал эми средняя зарплата саатына 47 долларды түзөт. Кийинки провинция Британская Колумбия. Минимум саатына сиз 15 Канада доллары 20 цент тапсаңыз болот саатына. Ал эми орто эсеп менен орточо 31 Канада долларын саатына тапсаңыз болот. Андан кийинки провинция Манитоба. Минимум сиз саатына 11 Канада доллары 95 цент тапсаңыз болот. Ал эми орточо 35 Канада долларын тапсаңыз болот. Андан кийинки провинция бул Нью-Брансвик. Сиз минимум саатына 12 Канада доллары 75 цент тапсаңыз болот. Ал эми орточо болсо 37 Канада долларын тапсаңыз болот. Кийинки провинция болсо Юкон. Юкондо болсо сиз минимум 15 Канада доллары 70 цент тапсаңыз болот. Бир саатыңыз ошончодон эсептелинет. Ал эми орточо 34 Канада доллары 47 центтен тапсаңыз болот. Ал эми Newfoundland and Labradorдо сиз саатына минимум 13 Канада доллары 20 цент тапсаңыз болот. Ал эми орточо 24 Канада доллары 30 цент тапсаңыз болот. Андан кийинкиси болсо бул түндүк территория. Түндүк территорияда сиз минимум 15 Канада доллары 20 цент тапсаңыз болот. Ал эми орточо 28 Канада доллары 87 цент тапса болот. Андан кийинки провинция бул Нунавут. Сиз ал жакта минимум 16 Канада долларын тапсаңыз болот. Ал эми минимум, ал эми средний болсо 42 Канада доллары 50 цент тапсаңыз болот. Андан кийинки провинция бул Онтарио. Онтариодо сиз минимум 15 Канада долларын тапсаңыз болот. Ал эми средний 25 Канада долларын тапса болот. Андан кийинки провинция бул Принц Эдвард Айленд. Ал жакта сиз минимум 13 Канада доллары 70 цент тапсаңыз болот. Ал эми средний 17 Канада доллары 50 цент тапсаңыз болот. Андан кийинки провинция бул Квебек. Сиз саатына минимум 13 Канада доллар 50 цент тапсаңыз болот. Ал эми средний болсо 23 Канада доллар 17 цент тапсаңыз болот. Андан кийинки провинция бул Саскачеван. Ал жакта сиз саатына 11 Канада доллар 81 цент тапсаңыз болот жана средний 34 Канада долларын тапсаңыз болот. Булардын баарын мен саатына айттым. Өзүңүздөр эми приблизительно эсептеп көрсөңүздөр болот. Саатына 8 саат иштегенде канча тапса болот. Ушуну менен видео аягына жетип келдим. Эгер видео жаккан болсо лайк коюңуз. Лайктарга карап көрөмүн. Эгер көп лайк топтосо кийинки видеодагы Канада тууралуу болмокчу. Ал эми англис тилин том-том китеп окубай оңой үйрөнөмүн десеңиздер, экрандагы телефон номерге WhatsApp'тан жазыңыздар. Скидка 50% скидка 2 күн гана жүрөт 21 жана 22 апрель күндөрү. Андыктан бул шансты колдонуп калыңыздар. Көрүшкөнчө.